Жыл өткөн сайын өлкөдө темир тулпарлардын саны арбаган сайын унаа тейлөөчү кызматтарга да суроо талап жогору болууда. Аларга желимдөө, май алмаштыруу жайлары, унаа жуучу жайлар жана башка ушул сыяктуу кызматтарды айтсак болот. Азыркы тапта ушулардын ичинен мол киреши алып келгендердин бири унаа жууган жайлар. Бирок алар канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп жатат? Кабарчыбыз Айжан Омолдошева иликтеп келди. Суроолорго орой жооп берген бул жигит Бишкектин Фрунзе Исанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги унаа жуучу жайда иштейт. Өзүн администратормун деп тааныштырганы менен тиешелүү суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Анткени унаа жуучу жайдын астында жарнамалык такталар түрү менен турат. Анан дагы элдер өтө турган тротуар так эле унаа жуучу жайдын түбүнө келип такалган. Норма требования деген бар, бул жерде нарушение болуп атат. Баардыгы каралат да, эми тротуарлар кандай болуш керек, содержаниясы, благоустройство, озеленениянын баарын соответствовать этиш керек. Ошон үчүн буларды жакшылап текшериш үчүн бүт проектный документтерин карашып чыгыш керек. Она не мешает пешеходу абсолютно. Кызыл Аскер аймагындагы бул унаа жуучу жайда болсо унаалар таптакыр эле тротуардын үстүндө тазаланат. Кожоюндар үчүн мындай жагдай өтө кирешелүү болгону менен ар бир өткөн жарандарга ыңгайсыз. Мен обходить этишим керек, мусор выливать эткенде бак дейт жакта турат. Ушу бакка чейин. Тротуар жок. Мына тротуар где? Могу жерде жасап коюшту мына скамейка. Аламүдүн районундагы Чолпон ата көчөсүндө болсо жолдун чекеси эле унаа жуучу жайга айланып калган. Кээ бир айдоочулар өздөрү атайын ушул жерге келип унааларын жууп кетишсе, айрымдары арзанына карап дал ушул жерге келишет. Эч кандай канализациянын жоктугу, кир суунун көчөнү каптап агып жатканы, жолго карай аккан суу жолдорду жеп жатканы эч кимди деле кызыктырбаган сыяктуу. Экологиялык техникалык эрежелерге ылайык Бишкек шаарындагы ар бир автоунаа жуучу жай трассадан бир канча метр алыстыкта болуш керек, ошондой эле коомдук жай деп эсептелинген тротуарды жаппай туруу керек. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 200дөн ашык автоунаа жуучу жай бар. Алардын көбүнчөсү ушундай эрежелерге дал келбейт. Экологиялык жана техникалык жактан кооптуу делген унаа жуучу жайларды ачууга 2009-жылы шаардык кеңеш тарабынан мораторий жарыяланган. Бирок бул иш көзөмөлгө алынбай калгандыктан өзгөчө жай мезгилинде көрүнгөн жерде унаа жууган жайлар ачыла баштайт. Бул нерселерди биз мыйзам чегинде карап, буга тезинен чара көрүп, ошол бардык жагынан багы атайын борбордук канализацияга суу түтүктөрүнө улана турган мойкаларга гана уруксат берип, ал эми муну арыктын жээгиндеги жууп аткан же болбосо жолдун боюна туруп алып жууп аткандардын баарын мындай кескин чара көрүп, токтотушубуз керек. Адистердин баамында мындай кызмат көрсөтүү экологиялык жактан зыян алып келүүдө. Себеби унаа жуучу жайлардын көпчүлүгү канализацияга улашпагандыктан агып чыккан суу саркындысы түздөн түз топуракка аралашып, жер суунун бардыгын экологиялык жактан зыянга учуратууда. Айжан Омолдошева, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал.